Камчыбек Ташиев эми эмне кылат? Испанияга качабы же мыйзам алдында жооп берип камалабы? Ташиевдин айланасындагы басым башталдыбы? Шайырбек Ташиевдин камалышы бул жөнөкөй кабар эмес. Бул сигнал. Саясатта биринчи сокку түз башкы фигурага эмес, анын айланасында урулат. Бул эмнени билдирет? Биринчи этап командага басым. Экинчи этап Ташиевди изоляцияга алуу же чоң чечимге мажбурлоо. Бүгүнкү бийлик системасында Садыр Жапаров толук контролду кармап турат. Демек, мындай кадамдар кокустук эмес. Эми негизгиси суроо, Ташиев эмне кылат? Биринчи вариант, унчукпай калат. Командасы алсырайт, саясий салмагы төмөндөйт. Экинчи вариант, жооп берет. Ачык же жашыруун каршылык башталат. Жаңы союздар түзүлөт. Дал ушул жерде эң кызык сценарий чыгат. Өмүрбек Текебаев сыяктуу фигуралар менен биригүү. Чынында оппозиция аябай күчөп кетти. Ташиевдер, Атамбаевдер, Текебаевдер, Зулушевдер, Мадумаров, Калмаматов, Жээнбеков айта берсе аябай көп. Президенттин жанында команда катары Түмөнбаев, Орунтаев, Орунбеков калды. Малмачы атында Атай менен анын кыздары калышты. Кечээ атамдаш болгондор бүгүн союздаш болуп чыгып келиши мүмкүн. Саясатта туруктуу душман жок, туруктуу кызыкчылык гана бар. Бул процесстин башталышы эми чоң суроо. Бул оюн кимдин пайдасына бүтөт? Ташиев күч топтойбу же системанын акырындык менен сүрүп чыгарабы? Жооп жакынкы убакта билинет деп мынакей Facebook баракчасында адамдар жазып чыгышыптыр. Туугандар, негизинен азыркы учурда саясий кырдаал аябай күч болуп турган учуру. Ташиевдин адамдары чекеден камалып атышат, кармалып атышат, коррупцияга шектелип. Сиздер бул боюнча кандай ойлойсуздар? Камчыбек Ташиев азыркы учурда бир маек берип койгону жарабады. Ушундай болгон деп жооп бере албай жатат. Азыркы учурда эл ошону күтүп атат, бирок Камчыбек Ташиев эмнеден коруп жатканын эл дагы деле түшүнбөй жатат, туугандар. Сиздер кандай ойлойсуздар? Эми Камчыбек Ташиев эмне кылат? Азыр жөнөкөй адам болуп калды, эми эмне кылат? Оюңуздарды жазып коюңуздар. Камчыбек Ташиев эми эмне кылат? Камалабы, мыйзам алдында жооп береби? Эң башында ушул адам турган. Бул адамдын турганда бизнесмендер өтө көп акчага сынышып, камалып, көбү өлүп кетти деген дагы пикирлер жазылууда. Канчалык далили бар, канчалык чындык, муну билбейт экенбиз. Сиздер дагы ушул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Камчыбек Ташиев кокус президенттикке бара турган болсо колдойсуздарбы? Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар урубасын, дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногону каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.